Мен Карачи айылынын тургуну, Мурзаканова Айнагүл. Мына биздин мектептин көйгөйү, балдарыбыздын тамак ичүү жери ашкана. Момундай аварийный состоянияда турабыз. Балдарыбыз ысык тамакка кире албайт, иче албайт ысык тамак. Мына күнүмдүк жечү тамагы, могу булочка, суу жок, таза суу жоктугуна байланыштуу балдарыбыз ысык тамак иче албай атат. Күнүмдүк эле сухой продукты, анан салат, сок. Ашкананын абалы болсо бул. Эч кандай эчтеке жетишпейт, таза суу да жок. Мына момундай контрамарка менен от жагылат. Бул жерде ашканада иштегендерге деле убал, болгон иди чайга ушул. Эми бул болсо ашкананын столовый жагы болчу, буягы болсо балдардын тамак ичүү жагы. Мына азыркы жаңы шартка ылайыктуу балдардын тамак ичүү жери мына биздин балдардын отурчу жери. Стул деген жок. Момундай жерде отурушат. Мына ушундай узун скамейкада көчөдөгүдөй эле ушундай отурушат. Мына болгону 2 стол. Аварийный состоянияда момундай эски мектеп бул. Илгерки эски мектеп болчу. Мына момундай контрамарка менен жылыйт. Мынакей ушундай аябай начар турабыз. Таза суу да жок. Момундай жаман. Мына могу жерде иштеген поварлардын суу алып келчү идиши. Мына ушул идиштерге таза суу алып келишет. Таза суу деле чыкпайт бизде. Анан быйыл чыгып калды эле, кайра болбой калыптыр, иштебей калды. Мына момундай булары болсо таптакыр иштебейт. Момунтип бочкаларга суу алып келишет дагы, балдарга чай кайнатып беришет. Анан башкасы болсо жанагындай эле сухой продукты, анан компот ичишет. Мына ушундай аябай начар состоянияда турабыз. Ушул биздин үнүбүздү угуп, кичине неме кылсаңар, жардам берсеңер жакшы болот эле. Детиги чоңдор, өкмөттөр карап койсоңор. Момундай контрамарка менен жанталашып от жагышат момунтип. Бул жерге өзүнчө качагар деле жок. Ушул жерде тамак жасаган келиндер деле өздөрү жасайт. Болгону 2 киши иштейт. Ушундай мына көрдүңөрбү? Момундай. Балдардын тамак ашка киргенде кол жуучу жери, мындан деле суу чыкпайт. Ушундай болуп атат. Бизге жардам бериңиздер.